Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары, биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге Талас шаарынан сатка чыгып жаткан мына ушул чоң тамды подвал менен салынган бардык шарты менен ушул тамды тартып берейин. Так дарегине көңүл буруңуздар. Мына ушул Степная 52 даректеги үй, тагыраак айтканда ушул Кирова менен көтөрүлөсүздөр. Советскийден өткөндөн кийин эле Степная көчөдөн күн чыгышты көздөй буруласыздар. Тугандар, анда эмесе видеодон алыстабай туруңуздар. Мен сиздерге ичин тышын баардык шарттарын тартып берем. Мына бисмилла деп киргенде эле караңыздар. Эшигин көрүп төрүнөт дегенде бурчаткан аябай чынын эле жакшы отургузуптур, жакшы чыгыптыр. Кирип келгенде эле караңыздар, ушул жакта роза гүлдөр көңүлдү көтөрө турган. Азыр биринчи үйдүн ичинен баштайын. Огородунда да сарайлары, банялары бардык шарты менен дуал кирпичтен дейт тугандар. Бул банясы иштейт экен. Подвалына дагы тугандар, ушул үйдүн жалпы аянты канча боло турган болсо, подвалы дагы ошончо аянтта. Бисмилла. Мына киргенде эле прихожка. Прихожкадан солго киргенде бул жагында кухнясы. Душ жагына ушул кухнядан кирет экенсиздер. Бул жагында топка жакшы кымбат печка, от менен дагы, ток менен дагы тугандар. Түз киргенде душ, санузел көргөндөй бардыгы кафель кенен экен, чын эле. Прихожкага чыгып, мен сиздерге бөлмөлөр жагынан маалыматтарды берейин. Мына тугандар, холдун кененин караңыздар. Потолоктор ушундай короп болуп жазалып, софиттерден тагылган. Дуаллары кайдимки эле акитаж, дышучий, дем алуучу деп койсок да болот. Холдон сол жакка бир балдардын уктоо бөлмөсү. Бул жактындагы потолокторун ушундай короп кылып кооздогон. Дуаллардын баарын атайын кайдимки эле ушундай акитаж менен калтырышкан экен. Холдон коридорго өтөбүз. Коридордон ушундай оң тарабынан баштайын. Бул жакта бир мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул бөлмөнүн дагы потолокторун ушундай короп менен жасаган. Кийинки коридордон сол тарапка бул жагында дагы бир балдардын бөлмөсү. Бардык бөлмөлөр окшош экен, ушундай потолокторун короп кылып жасаган. Бул холдун, коридордун болсо потологун короп кылып жасап, дуалына ушундай обойдон жабыштырган. Түз киргенде бул жагында зал. Залдын кененине маани берип коюңуздар. Дуалларын баары ушундай жасалгаланган, молдинг болуп, дуалларын баары обой, потолоктору дагы короп болуп жазалып, софиттерден тагылган. Бул залдан дагы бир бөлмөгө кирет экен. Бул жагы малый зал деп койсо болот. Бул жакта дагы дуалларын баары обой, потолокторун баары ушундай өзүңүздөр көргөндөй короп болуп жазалып, софиттер баары тагылган. Мен сиздерге азыр сарай жактарындагы, огород жактарындагы тартып берейин. Подвалдын ичин тартпай эле коеюн тугандар, ал жагын эми склад кылып колдонушат экен. Жилой эмес, кыскасын айтканда. Мына тугандар, могу тапчанды да жакшы жасаптыр, кооз кылып. Бул жагында очок канасы. Бул жагында склад экен. Тоок канасы. Огородунда алмалар, малиналар, клубникалар, помидор, бадран, кыскасы баары бар экен. Мына сарайын караңыздар. Сарайдагы узуну болжол менен 20 метрдей экен, жана ошондой эле үстүнкү кабаты дагы чөп жыюучу дагы орундук бар. Жалпы участоктун аянты 6 сотик, эң негизгиси канализация бар тугандар бул жерде. Центральный канализация, водопровод кошулган. Баасын тугандар 65 миң сурап жатат. Өзүңүздөр дагы чалып, содалашып вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар тугандар.